Bir канча кылмыш иши кайра жанданган Кара Балта шаарынын мэри Данияр Шабданов кызматтан токтоосуз кетиши керек. Мындай талапты Кара Балта шаарынын жаш активисттери талап кылууда. Замандаш партиясынын өкүлү Илгиз Шаменов Кара Балта шаарынын коррупцияга каршы күрөшкөн тургундарына кайрылып, коррупция менен күрөштө аягына чейин тик тургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле алардын айтуусунда Кара Балтанын тендерлерин менчиктеп алган Тех проект ишканасынын директору Назми Бадалов Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр бар экендигин айтып, иликтөө иштер аяктаганча өлкөдөн чыгарбоону суранды. Эске салсак, бул иш президент Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлүндө. Урматтуу Кара Балта шаарынын тургундары, агайын туугандар, 10 жылдап тамырлап кеткен Кара Балта шаарындагы коррупциялык иштерге, деги эле Кара Балта шаарынын келечегине кайдыгер карабастан жардам берип, тагыраагы жылда буурдалган миллиондогон каражаттардын же коррупциялык схемалардын бетин ачылып, өтө оор беренелердин негизинде кылмыш иштери жанданып, көбү жаңы ачылып, Кара Балта шаарынын мэриясынын жетекчилигине чоң күнөөлөр коюлду. Сиздердин тикеден тик туруп коркутуулардан, жамандоолордон эч коркпостон жаныбызда болуп, ишенип бизди колдоп турганыңыздарга аябагандай ыраазыбыз жана таазим этебиз. Мамлекет башчыбыз коррупция менен күрөшүүдө өз эрктүүлүгүн жана тайманбастыгын көргөзгөнү кубандырат. Урматтуу замандаштар, замандаш партиябыз элдик партия, замандаш карапайым калктын үнүн уккан жана кызыкчылыгын коргогон партия. Келечекти бирге курабыз замандаш. Урматым менен замандаш саясий партиясынын Кара Балта шаарынын өкүлчүлүгү Сарылдык уулу Илгиз.